Ассаламу алейкум, ардактуу кадырман телекөрөрмандар. Аянда кайрадан дагы бир суроо программасы жана мен Жанара Атабекова. Биз бүгүн биз жашап жаткан Бишкек шаары туурасында кеп кылалы дедик. Шаар демекчи, шаардын бүгүнкү күндөгү көйгөйлүү маселелердин бири экөөнү токтолуп, мына ошол жаатта иш жүргүзүп жаткан инсандар менен өткөн жыл жана келген жылдын алдагы пландары, көйгөйлүү маселе туурасында кеп курабыз. Биздин катарга кошулууну кааласаңыздар, түз байланышка чыксаңыздар болот. Андыктан бизге байланышка чыгуу үчүн 91 70 70 сандары түз эфирде иштөөдө, сурооңуздарды конокторго узатсаңыздар болот. Бүгүн биздин мейманда Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын башчысынын орун басары Атыканов Нурлан мырза. Саламатсызбы? Жана ошондой эле Алраев Мирлан мырза, Бишкек шаардык мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын бөлүм башчысы. Саламатсыздарбы? Алдындай убактыңыздарды бөлүп студияга келгениңиздерге ыраазычылык билдирели. Келген кадамыңыздарга сооп жазылсын. Алгач эле мына ушул биз сөз кыла турган тема бүгүнкү күндөгү шаардын акыбалы. Бизде айтат го, жакшы кийим адамды көркүнө чыгарат дейт го, чүпөрөк. Ансыңарындай шаардагы көркүнө чыгара турган көптөгөн нерселер бар. Алардын сөзсүз түрдө бири бул эң негизгиси жол маселеси жана транспорт маселеси. Андыктан сиздерди бүгүн эфирге ошон үчүн чакырдык. Алгач эле мен Нурлан мырзадан сурагым келип атат. Өткөн жылга бир аз кайрылалы. Өткөн жылдагы көздөгөн пландардын аткарылышы эмнеси калды, эмнеси аткарылбай калды? Эми биринчиден айта кетсек, баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен мен дагы элибизди куттуктап дейм. Рахмат. Анан эми биздин жумуштарга токтолсок, эми өткөн жылдагы бизге коюлган иш пландарыбыздын негизинде көп жумуштарыбыз аткарылды, но аткарылбаган жумуштарыбыз да калды. Муну эми кийинки жылга биз дагы кайра пландап отурабыз. Эми токтоло кетсек, биринчиден биз пландадык элек ушул шаарыбыздагы жүрүп аткан каттамдарга бир конкурс уюштуруп, анткени конкурстун сроктору чыгып калган. Ушуларды баягы кайра дагы бир конкурстун негизинде бөлүштүрүү жасасак депчи. Карап чыксак Эми бул иш планыбызды ушул келе жаткан жылга дайындап атабыз. Ал эми дагы аткарылган иштерге кошуп айта кетсек, мына троллейбустук каттамдарды көбөйттүк. 2 троллейбустук каттам ошо өткөн жылдын эсеби менен биз 5-чи анан 7-чи троллейбустук каттамдарды ачтык. Бул эмнен себебинен ачылды? Бул бизге бүгүнкү күндө Европалык өнүктүрүү банкынын жардамы менен биз мурунку жылда ошол биринчи фаза деп сүйлөшүүлөрдүн негизинде биз 79 троллейбус алганбыз. Ошол 79 троллейбустун акыркысы ошол 2015-жыл менен бүтүп, ошол 2 каттамды дагы кошумча ачтык. Андан экинчи фазасы, ошо айта кетчү нерсе, экинчи фазасы сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ушул Европалык өнүктүрүү банкы менен дагы бир 50 троллейбуска мына шаардык кеңештин депутаттарынын колдоосу менен кече жакында сессияда бул вопросту коюп, шаардык кеңештин депутаттары бизге колдоо көргөнүп атат. Ошонун негизинде дагы бир 50 троллейбус алалы деген 2016-жылда жакшы пландарыбыз бар. Ошонун негизинде дагы бир 3 троллейбустук каттам кошобуз. Бунун себеби, бул иш аракеттердин себеби бул биздин шаарыбызга жүргүнчүлөрдү бир көп орундуу транспорт менен жанагы жетишпей аткан жерлерге транспорт менен камсыздоо. Жакшы. Эми жол маселесиндеги аткарылган иштер жана аткарыла турган пландар. Жол маселеси боюнча эми өткөн 2015-жылы бизге шаардык жолдорду реконструкциялоого жана ремонттоого шаардык бюджеттен 300 миллион сом, республикалык бюджеттен 150 миллион соматка бөлүнүп берилген. Булардын эсебинде биз 15 километрге чукул жол салдык. Алардын ичинде переходящий объект 16-жылга болуп калып калгандары бар. Бирок негизинен ошол жумуштардын көпчүлүгү бүткөрүлдү. Андан тышкары жолдорду разметкалоого
10 миллион сом бөлүнүп берилген. Ага биз 36 000 квадрат метрге чукул жолдорду разметкалоо, жол белгилерин чийүүнү аткардык. Андан тышкары 131 атайын дошкольный учреждение, школьных образований, ошолордун жанына жөө адамдар өтүүчү белгилер чийилди. Андан тышкары дагы Кытай мамлекетинен бөлүнүп берилген гранттын эсебинен 3 жолду реконструкцияладык. Булар Жукеев Пудовкин көчөсү, Ауязова жана Махатма Ганди көчөлөрү. Жакшы. Транспорт маселеси туурасында кеп калбадык. Мынакей кошумча каттамдарды, троллейбустук каттамдарды ачтык дедиңиздер. Ачуу күндөн күнгө көбөйүп атат. Транспорт күндөн күнгө көбөйүп атат. Бирок анын ичинде өтө эле көптөгөн баягы кооптуу учурларды жараткан, талаш тартыш маселесин жараткан, анын ичинде шаардагы иретсиздикти жараткан бул маршруттук каттамдар болуп атат да. Буларга кандайдыр бир деңгээлде чара көрүп, алардын ишин кайсы бир деңгээлде баягы эки тарапка тең туура боло тургандай кылып. Эми бул туура суроо. Биздин шаардыктар ушул маселени аябай актуальный көтөрүп айтып келишет. Эми мен ушул маселенин бир жак бети дагы бар да, ошол жөнүндө айтсам. Бүгүнкү күндө мына шаарыбызда уже 400 000, бул официальный информация, 400 000дей транспорт уже катталган. Ошол эле 400 000 ичинде ошол шаарыбыздын каттамын жүргүнчүлөр тейлеп аткан каттам 4 000. Ошондо 1% түзүп атат. Өзүңүз элестетсеңиз, бул цифра уже айтып атат. Ошо если карап көрсөк, бир эле ушул микроавтобустук каттамдар анчалык погода кылбаш керек да. Эми албетте бул жерде алар баягы көрүнүп калат да, көбүрөөк нарушение кылса, бул көрүнүп калат. Албетте биз бул жерден биз алардан эметейин элеген жокпуз. Но бүгүнкү күндө жана айтып өтпөдүмбү, бизде 118 маршруттук каттам бар. Бул жерде 40 жеке ишканага бекитилген ошол 118 каттам бар. Анан жанагы айткандай эле ушул каттамдарды кайра бир сыйра ошол конкурстан карап чыгып, ошол жанагы өзүңүз айткан кээ бир ошол моменттерин карап, ошол машиналарын жаңыртсын деген условия коюп, ошонун негизинде конкурстун негизги талабы ошол болот. Ошо биз жүргүнчүлөрдү таза жакшы тейлөөгө алып бара турган учурга жетелеп атасыз да? Баратабыз да. Жакшы, бизде телефон чалуу бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Тургуновбуз. Атым Руслан. Угатабыз. Могу Лермонтова чүй көчөсүндө. Айта бериңиз. Келатканда, сумду келатканда разметкаңыз 2 ача болуп кеткен, 3 ача болуп кеткен. Ошолорду көрүп жүрөсүзбү өзүңүздөр? Жакшы. Сиз тарапка суроо ыргыды окшойт, Андан тышкары дагы транспорт. Алло. Бар эле да. Мамлекеттик транспорт боюнча Алматинский көчөсүндө көп жерлерде остановкасы жок эле, автобустар токтойт. Остановкага парковочный жок местолар. Өзүңүз деле карасаңыз, жанагы чүйгө жетпей Салива менен ортосунда көп эле көчөлөр остановкасы жок эле, автобустар токтогонго остановка жасап койгон. Акунбаевада дагы Көкжардан кайрылганда. Жакшы. Сурооңуз түшүнүктүү болду. Кетип баратып автобус токтойт. Буга кандай чара көрөсүз деген суроо окшойт. Алгач сизден баштайлык. Мына ошо жол белгилери туурасында болду. Жанагы баягы кыйшык кетип калган, 2 ача кетип калган дейт. Буларды байкайсыздарбы сиздер? Ал биз тараптан байкалган, убагында чара көрүлгөн. Ал эми катачылыктар болгон, чыны менен аны моюнга алабыз. Бул ошол катачылыктар бизде дефектилер кесилип салынат, ошол подрядчикке бул жумуштун акчасы төлөнүп берилбейт. Демек, ал катачылык кетирген учурда мурда түзүлгөн договор келишимге ылайык, анын акча ошол канча объем болсо, ошону кесип салып, анын акчасы төлөнбөйт. Жакшы, акча төлөнбөй калды. Катачылык кетирилген жерде оңдоо кимге? Ал эми катачылыгын оңдойт. Оңдойт. Демек, ал биринчиден катачылыгын оңдойт, андан тышкары акчасы төлөнүп берилет. Андан тышкары азыр жол салган ар бир фирма 2 жылга
гарантия берет. Ага чейин биз ошол общий стоимостунан 5%-ын кармап турабыз 2 жылдын эсебинде. 2 жылдын ичинде дефект же кандайдыр бир катачылыктар кеткен болсо, ал жолду салган фирма 2 жыл бою жолду оңдоп турат ошол кеткен жерлерин өзүнүн эсебинен. Жакшы. Анан качан гарантийный срок бүткөндөн кийин биз жана кармап турган 5%-ты кайтарып беребиз. Жакшы. Сизге берилген суроо бул көчөлөрдөгү аялдамалардын жоктугу. Туура, бүгүнкү күндө аялдамалар жетишпейт. Баягы Союздун убагында калган аялдамалар көбүнчө бул аялдамалар азыр муниципальный собственность болгондон кийин бизде управление муниципальной собственности деген бар, ошолордун карагында. Биз дагы ушул өзүбүздүн каттамдарга керектүү аялдамалар боюнча мына биздин кийинки планда мурда дагы ушул маселелерди көтөрүп келгенбиз. Ар бир каттамдын ошол именно шаардык бөлүгү боюнча биринчи очередь ошол керектүү каттамдарды сурап биз предложение катары, сунуш катары уже кайрылганбыз. Бул боюнча маселе турат ачык. Канча бир мына жактан айтып өттү, көчөлөр жасалып аткандан кийин, көчөлөр ар бир көчө реконструкция болуп жасалып аткандан кийин ошол көчөлөргө тийиштүү остановкаларды сразу жасап кеткендей кылып маселе көтөрүлгөн. Бул азыр ар бир, например, айтып өттү, Авозова, жана Махатма Ганди, Жуковик Пудовкина Жасалган көчөлөрдөгү остановкалар уже жасалды ирети менен. Эми убактысы келгенде ошол нерселер жасалат. Бүгүнкү күндө албетте кээ бир жанагы каттамда иштеген айдоочулар ошол жерден бузган моменттер бар. Булар боюнча биз айтып кетет элек. Эгерде нарушение катталса, бул чара көрүлөт, фиксировать этилсе. Так, остановкалар боюнча биз дагы ошол биздин жүргүнчүлөр айткандай, биз дагы бул маселелерди койгонбуз, убагында коюп атабыз. Ар бир көчөгө ишке ашат болсо планда бар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, 91 70 70 түз байланыштын телефону же болбосо 88 50 сандарына СМС жиберсеңиздер болот сурооңуздар менен. Биз болсо сапарыбызды ары карай улайлык. Мына ушул суроолордон улам эле сиздерге мына ушул жол маселеси боюнча. Жакшы, баягы чоң жолдор оңдолуп атат. Бул көзгө көрүнөрлүк болуп калды, аны бардыгыбыз жакшы билебиз. Кайсы бир учурга караганда баягы түз жолдор бир аз көбөйүп баратат. Бирок ошол эле учурда баягы көзгө көрүнгөн жерлерди жасалат дагы, майда чүйдө көчөлөр өңүттө калып атат да. Анан бул туурасында дагы кайсы бир деңгээлде программа иштелип чыгып атабы же майда көчөлөргө али кезек жете элекпи дегендей да. Мисалы баягы ачык эле айталык, мисалы кээ бир учурда мисалы мына ушул эле баягы шаардын эле баягы эң баягы көрүнүктүү кичи райондордун бири болуп эсептелет. Бирок ошентсе дагы ушул жактагы кээ бир көчөлөр жасалган эмес да. Туура. Бул убакка чейин мен канча акыркы бир 5 жылда десем, может андан да көптүр, чыны менен ички жолдорго көңүл бурулган эмес. Бул деле болсо баягы каражаттын тартышына байланыштуу. Негизги жолдорду оңдоп жөнөткөрүп, ички жолдорго көңүл бурган эмес. Анан 2016-жылдын иш планында биз азыр негизинен 38 километрге жакын жолду пландап атабыз. Шаардык бюджеттин эсебинен. Анын ичинен 33 километри ушул ички жолдорго, майда жолдорго, внутриквартальный дороги деп коебуз, ошолорго багытталат. Азыркы учурда бул Бишкек архитектура менен чогуу каралып жатат. Ал кайсы жолдор экени Бишкектин мэриясынын атайын сайттарына да жарыяланган. Ошол жолдор буюрса быйыл 2016-жылы 32 километр, 33 километр жол ички жолдор ремонттолот. Толук капиталдык ремонттон өткөрүлүп, буюрса ишке ашат. ашат. Бизде телефон чалуу бар экен. Саламатсызбы? Алло. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Дагы бир суроом бар эле, бул Руслан, Бишкектин тургуну. Угуп атабыз. Осмонкулда көчөсүндө, Бутикадан өткөндө шороду көздөп атканда тротуар бар эле. Азыркы маалда кээ бир үйлөр өздөрүнүн заборлорун чыгарып алган. Жөө жүргөнгө болбойт. Жакшы. Бул дагы көйгөйлүү маселе. 214-автобус бар эле. То есть маршруткалар. Ошолор аламидиндин баарын жаап туруп алат, базар. 3 рет болот. Эртең менен кечкисин. Анан Осмонкула менен Жибек жолунда
маршруткалардын баары жолдун жээгине осмон кулага туруп алат. Буларды ким көзөмөлдөйт? Буларга место жокпу? Же автовокзал бөлүктөр берет албы? Жакшы. Экөөңүздөргө тең бир суроонун алкагында болдук. Бул мына ошол Осмонкул көчөсүндөгү тротуардын бүгүнкү күндөгү жеке баягы үйлөр менен королор менен жаап алышы, жолду жаап алуусу жөө жүргүнчүлөргө тоскоолдук жиберет да. Анан буга кандай чара? Азыр эми тилекке каршы шаарда андай жерлер аябай көп. Өтө эле көп. Биз эми биздики жол курулуш башкармалыгы болгондон кийин биз өз алдынча барып ал королорго азырынча тийише албайбыз. Биз мисалы Осмонкул көчөсүн атайын концепцияга 2016-17 жылга иш планына кирген Осмонкул көчөсүн реконструкциялоо, ошо жибек жолунан тартып Шорого чейин ошол реконструкциялоо жумуштары башталаарга чейин биз атайын компетенттүү башкармалыктардын жардамы менен ал жердеги атайын тротуарга болобу, жолго болобу түшкөн курулуштардын баардыгы алынат. Атайын ошол акимияттардын жардамы бар. Бизде департаменттер бар атайын бул боюнча иштеген мэрияда. Ошолордун жардамы менен буюр салынат. Жол салынып, тротуар калыбына келтирилет. Сөз бар го, Москва бир күндө курулган эмес деген. Сыңарындай курулуп эле келтабыз, качан баягы аягына чыгабыз белгисиз. Сизге болсо мына ушул биздин көрөрмандын сүрөтү ушундай болду. Мындай көйгөйлөр көп эле жерде. Бир эле мисалы Аламедин базарынын тегереги эмес, ошол эле шлагбаумда бар, ошол эле башка жактарда маршруттук таксилердин баягы токтотуучу жай кылып алышкандагы ал жерде өтө көп тыгынды жаратат, айрыкча мына ошол өтө баягы кечки жумуштан чыккан маалда тоскоолдук көп эле болот да. Буга кандай чаралар көрүлөт? Ким көзөмөл жүргүзөт? Булар боюнча именно бул жерде 4 маршрут бар. Именно кольцевой маршруттарда. Ошол Аламедин базары, Ош базарынын тегерегине иштеген 4 маршрут бар. Ушул 4 маршрут боюнча маселе бар. Действительно, булар жолдун проезд часть деп коебуз, ошол жерде туруп алышат. Бул боюнча биз иш аракеттерибиз бар. Совместный рейдтерибиз бар. Негизи жанагы бизде жана парковочный месталарыбыз бүгүнкү күндө чечилбей келатпайбы? Биз ошого тийиштүү маселе болуп калды биздики дагы. Анан эми бул көрөрманыбыз айтып атат, жана Осмонкул жак менен туруп калган немелер менимче бул жана чүй каттамдарында турган машиналар болуш керек. Чүй каттамдагылары бизге регионго башка чүй облусуна каттаган региондор каттаган маршруттарда. Анан бул жерден айта кетчү нерсебиз именно ошол чүй регионунан ошо шаарга келип каттаган маршруттук каттамдарды ошол өзүбүздүн бир шаардык кеңештин токтому бар да 120-чү. Ошого ылайыктуу ар бир көчө белгиленип берилген, кайсы тараптан пригородный маршрут деп коебуз, кайсы тараптан келсе, кайсы көчө менен шаарда кирип кайра чыгып кетиш керек, автовокзалга гана келиш керек да. Ошол токтомдун негизинде биз азыркы күндө ошол чүй облустук башкармалыгына ошол каттамдарды иретке келтиргиле деп биз кайрылганбыз. Анан бүгүнкү күндө дагы ушул маселе боюнча ачык турат, иштелип атат. Бул буюрса 2016 жылда ошол западный вокзал деп коебуз, батыш вокзалынын тегереги, восточный вокзал дейбиз, бул чыгыш вокзалынын тегереги жана ошол эле Аламедин менен Ош базарынын тегерегиндеги маршруттук каттамдардын отстой кылып туруп аткан маселелердин баардыгын комплексно бир чечебиз деп ойлоп атам да. Биз бул иш планга жазганбыз. Бул иш аракеттерибизди ошол жылы тактап чыгарабыз кудай буюрса. Жакшы. Мирлан мырза, сапат туурасында кеп калчы. Себеби акыркы жылдары жолдор салынып эле атат, бирок негедир сапаты көпкө чыдабай аткансыңар сиздер да. Деги эле канча жылга деп баягы пландайсыздар бир салынган жолду? Канча жылда бир ал кайрадан оңдоп түзөөгө берилиш керек? Канча жылга түтүп атат? Анан кээ бир айтып атат, мисалы бат эле бузулуп калып атат, айрыкча айдоочулар. Анан кандай негизде, мисалы эмненин кандай принциптердин негизинде, мисалы бүткөн жолду кандай принциптер менен кабыл алып аласыздар? Жол жазуучулардан да эмнелерге кандай принципке таян? Биринчиден ошол биз жолду салаардан мурун ошол жолду сала турган фирма менен договор түзүлөт. Ал договордо жана мен жогоруда айтып кеткендей 2 жылга кепилдик берет. 2 жылдын ичинде кандайдыр бир дефектлер чыккан болсо, ал өзүнүн эсебинен жоюп турууга милдеттүү. Андан тышкары жумуш башталган убактан баштап бизде атайын жол курулуш лабораториялары бар. Материал болобу, бетону бардыгы тең ошол лабораториянын текшерүүсүнөн кийин анан кийин колдонулат. Андан тышкары башка бордюр жанагы лотоктор, бул атайын сертификаттар берилет. Шайкештик сертификаты болгон учурда гана биз ошонун баарын жолго колдонобуз. Андан тышкары сапат боюнча айтканда, азыркы учурда
мурунку союздун убагында 5 жыл жаңы салынган жолго 5 жыл гарантия берилген. Андан эми андан бери өзүңүздөр деле байкап атасыздар, интенсивдүүлүк канчалык көбөйүп атат. Негизинен ал 5 жыл эмес, азыркы боюнча 3 жыл десек туура болот го. Бул боюнча атайын пока нормалар иштелип чыга элек, бирок союздук боюнча 5 жыл берилет. Жаңы салынган жолдун сапатына 5 жылдан кийин ал жолду кайра салыш керек. Кайра салыш керек же оңдоп түзөө. Анан эми азыр интенсивдүүлүк көп болуп атпайбы, ошого жараша кээ бир учурда подрядчиктердин каттаачылыктары кеткен учурда болот. Аны мен жогоруда айтып кеттим. Жакшы. Нурлан мырза, биз сиз менен мына ушул биздин студиянын дагы бир суроо программасында бир жылдар маек курганда дагы мына ушул айтылган маселелер туурасында кеп кылдыңыз эле. Андан көп өтпөй эле, мисалы ушул айрыкча шаардык транспорттун, ошол эле маршруттук таксилердин кызматы, алардын баягы жүргүзүп жаткан ишинин катачылыгы, мына ушул туурасында атайын түз байланыш 185 деген номер иштеди эле да. Бүгүнкү күндө ошол номер аркылуу көбүнчөсүн кандай катачылыктар белгиленип атат? Ал номер дагы эле иштеп атабы? Дагы мына ушундай эл менен баягы интерактив баягы карым катнаш түзүш үчүн дагы кандай идеяларды көтөрүп чыгып атасыздар? Элдин кайсы бир деңгээлде барабы? Эми бул жерде массалык маалымат каражаттары аркылуу биз мына 185 служба ошончо айта кетсем, мына ошол 185 службасын инициативный мэриянын эмеси менен ар бир салонго чаптап, ар бир жүргүнчү ошол эле маршрутта баратып, ошол жердеги кандай бир жанагы катачылыктар бар болсо, ошону чалганга 185ке бесплатно чалганга неме кылганбыз. Бул көп жардам берди. Бүгүнкү күндө ошол 185те башында аябай көп ушундай катачылыктар боюнча көп неме түшкөн. Бүгүнкү күндө бул азайып калды. Ошол жерде биздин айдоочулардын өзүнүн жоопкерчилиги сезиле баштайт да. Ошол илинип турса, биздин айдоочулар ошол илингенден кийин өзү ошол айдап бараткан транспортту бир ката кетирбей айдап, ошол жүргүнчүлөргө мындай сылык мамиле кылып, ошонун негизинде өздөрүн немете баштайт экен да. Бул бир жардам берди. Анан бүгүнкү күндө бизде жана Акпрессте я репортер деген рубрика жүрүп атпайбы? Ушул рубрикада бизге көбүрөөк жардам берип атат. Ал жерде азыр баарыбыз эле машинадан жанагы видео навигатор аркылуу ушул катачылыктар түшүп калса, репортерго ар бир жаран сала алат. Ошол жерден ошол биздин транспорт, ошол жанагы каттамдардагы гос номерлери түшүп калып, ошол нарушениялар эреже бузуулар катталып калса, биз ал эреже бузуулардын негизинде бизге напрямую доказательство болуп атат. Ошонун негизинде жетекчисин чакырып, ошол каттамдын бригадирин, айдоочунун өзүн чакырып, ошол жерде териштирип, анан ошону дагы бизге аябай жакшы жардам берип, ошонун негизинде дагы бир ката кетирген немелер азайып келатат да. Жакшы. Бизде СМС суроо бар экен. Анан качан шаарда чоң автобустар көбөйөт дейт? Албетте, бул вопрос көйгөйлүү маселе. Муну уже канча жылдан бери эле айтып келатабыз. Эми айта турган нерсебиз, мына өткөн жылы биз 2-3 ошол потенциальный деп коебуз, баягы өздөрү заинтересованный завод-изготовительдер менен сүйлөштүк. Бүгүнкү күндө кызыктар болгон ошол биздин шаарыбызга ошо өздөрүнүн ошол заводдон чыккан автобусун алып келип, өздөрү биздин шаарыбыздын ичине иштөөгө уже ниеттенип, өздөрүнүн немелерин билгизди да. Эми биз жана өткөн ошол конкурстук немеге конкурс уюштурасыз атпайлыбы? Ошолорду кирип катышып, ушул шаарга шарт түзүп беребиз, иштеп бергиле деп. Анан бүгүнкү күндө шарт түзүп беребиз. Бүгүнкү күндө ошол негизинде бизге уже мына эметип эле коеюн, Кытайдан, Россиядан, ошондой эле Өзбекстандан, бул корейский фирма экен. Ошолар өздөрүнүн ниетин билгизди. Ошол жылы ушул жаз башталса, ушул көп орундуу автобустарды алып келип иштөө ниеттерин билгизди. Жакшы. Кудай буйрса, бул ишке ашып калса, биздин шаарыбызда чоң автобустар пайда болот. Жакшы жаңыңыз бар экен. Биз дагы бир суроо программасындабыз. Биз бүгүн шаардагы негизги маселелер туурасында кеп кылабыз. Алыстабай биз менен чогуу болуңуздар.
Кайрадан эфирдебиз. Түз байланышка чыксаңыздар болот. 91-70-70 сандары шаардын бүгүнкү күндөгү транспорттук абалы жана жолдун абалдары туурасында кеп кулдабыз. Бүгүн бизде конокто Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын башчысынын орун басары Атыканов Нурлан мырза жана ошондой эле Бишкек шаардык мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын бөлүм башчысы Алраев Мирлан мырза. Мирлан мырза, сиз айттыңыз, интенсивдүүлүк көбөйүп атат деп. Баягы бардык нерсе улам алдыга жылган сайын шарт дагы ошончолук алдыга жылыш керек да. Анан биздин шаарларда, биздин көбүнчө мына ушул Бишкекте жолдордо кеңейүү аздайды сезилет да. Автомашиналар көбөйүп атат. Мынакей уламдан улам жаңы автобустар келип атат. Шаарда баягы эл көбөйүп атат, миграция күчөлүп атат. Автомашина ого эле көп болуп кетти, бирок жолдор тар да. Анан жолду кеңейтүү боюнча дагы пландар барбы? Эмне негизинде жолдор кеңейиш керек, эгер жол баягы кеңейиш керек болсо? Кандай принциптерди каалайсыздар? Бул боюнча эми биз негизи жолду реконструкциялоо убагында бул максималдуу каралат бул вопростор. Колдон келишинче кеңейткенге аракеттер кылынып атат. Андан тышкары жаңы жолдор салынып атат. Өзүңүздөр билесиздер, Лев Толстой көчөсү жаңы жол салынды. Ибраимов көчөсүнөн тартып Курман Алматинский көчөсүнө чейин. Ушул эле жолду андан ары улантып эми 16-17 жылдары Ауязов көчөсүнө чейин алып чыгуу пландалып атат. Андан башка бизде дагы шаардын 4 жерине эстакадалык немелерди, көпүрөлөрдү куруу дагы пландарда бар. Бул айта кетсек, Ден Сяпин көчөсү менен Фучик көчөсүнүн кесилишине, андан тышкары Баха көчөсүн Лев Толстойдон Ден Сяпинге алып чыгуу, азырынча ушул сыяктуу пландар буюрса ишке ашат. Бул дагы болсо планда бар экендиги жүрөк сүйүндүрөт. Биз сапарыбызды ары карай улайлы. Автобустар дедик, Нурлан мырза. Ошол биз маек курган маалда Кытайдан автобустар келип шаарда жакшы эле жүрө башташкан да. Бирок кийинчерээк ошол автобустардын сапатыбы баягы көп бузулуп, көп баягы эмнегедир баягы жакшы шарт түзүп бербей калды да. Деги эле сапаттуу болушуна дагы карайсыздарбы же баягы келген сан эле эске алынып калып атабы? Мисалы ошол Кытайдан келген автобустардын бүгүнкү күндөгү абалы канчасы иштеп атат, канчасы жараксыз болуп калды? Эми бул ар бир биздин шаардык жаранга кызыктуу вопрос болду керек, кызыктуу суроо. Эми 2008 жылы, 2009 жылы, анан 2010 жылы 3 этап менен шаарга бул китайский автобустар келген. Ал убакта шаардын бийлиги башка кишилер болчу. Эми жерде эч кандай мындай бир стандарт же бир тендер деп эметилген эмес. Ошол келген автобустардын жарымысы грант менен келген. Жарымысынан эмесе калганын сатып алганбыз. Эми ачыгын айтыш керек, бул ошол кестеге келген автобустар ошол кестеги жүргүнчүлөрдү ташыды, эми совсем ташыган жок деп айта албайбыз да. Ташыды, но өздөрүнүн ресурсун бүгүнкү күндө неметип бүттү. Аткарып бүттү, иштеп бүттү. Анан кийинки этап менен ошол кичине жаңыраагы азыркы күндө иштеп атат. Эми 200-төй автобус, ошол 450 деп атпаймынбы? Бүгүнкү күндө ошол бузук болуп турат, ошол ресурсу чыккан автобустар. 200-төйү немеде нахады деп коебуз биз, баягы жүрүп турат. Бүгүнкү күндө 150ге чейин каттам 12 маршруттук каттам менен автобустарыбыз бүгүнкү күндө чыгып атат. Эми бул жана айтып өттүм, азыр жеке ишканалардын эсеби менен ошол жеке частный инвестиция менен ушул жаңы автобустарды алып келүү пландары каралып атат да. Ошол жеке биздин муниципалдык эмес, жеке ишкерлер алып келет да. Ошолорго шарт түзүлүп, ошонун негизинде ушул биздин автобустук каттамдарды дагы бир бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Автобустук мурдагы каттамдарды кайра жандандырууга. Ошолорду ошол жеке ишканаларга ошол чоң автобустар келип калса, ошолорго берели деген иш пландарыбызды болжолдоп атабыз. Жана айтып өткөндөй, алар келип мына бүгүн ниетин билгистейт. Ошол жакын арада, ошол 1-2 айдын ичинде ошол аныгына чыгып, Кудай буйрса ишке ашып калса, ошол автобус каттамдар жүрө баштайт. Буйрса, Мирлан мырза, сиздердин ошол капиталдык курулуш башкармалыгы деп атабыз да. Жолдон тышкарыдагы кандай курулуштарга айрыкча эмнеге көбүнчөсүн басым жасап жатасыздар?
бул биздин капиталдык курулуш башкармалыгы негизи шаар боюнча мектептерди жана үйлөрдү курууда бул негизги заказчы болуп эсептелет мэриядан. Андан тышкары бул садиктерди жана школдордун текущий ремонтун көзөмөлдөйт. Негизи ошо шаардын курулуш тармагында жалгыз заказчы болуп эсептелет. Жакшы. Анан мынакей айтып атасыз, ошол эле мектеп бала бакчаларынын бүгүнкү күндөгү анан абалдары ошолордун, андан тышкары айрыкча мына ошол балдар окуган жерлерде же болбосо көбүнчөсүн баягы биздин баягы жашы жете электер жүргөн жерлерде атайын белгилери болуш керек, атайын жанагыдай дөңчөлөр болуш керек. Анын баардыгына дагы каражат бөлүнүп атабы? Деги эле мына ошол тарапта кайсы бир деңгээлде мисалы ата энелерге, балдарын окуткандарга, тарбиячыларга мындай атайын акциялар жүргүзүлүп атабы? Мына ошого көбүрөөк жалгыз эле сиздер жасап кое берсеңиздер, аны түшүндүрүш иштери да керек да дейм да. Түшүндүрүү иштери болуп атабы? Эми ал түшүндүрүү иштери туурасында мен айта албайт экенмин, бирок негизи биз ошо биринчи очередде жанакы жол белгилерин чийүүдө, жол белгилерин орнотууда ошол атайын билим берүү мекемелеринин жанына биринчи иретте каралат. Анан бул жанакы дөңчөлөр атайын лежачий полицейский деп коебуз. Бул боюнча бизде 2012-жылдан бери бизге шаардык бюджеттен акча каралган эмес. Себеби буну өзүңүздөр билесиздер, Союз убагында ал нерсе асфальттан жасалчу. Андан кийин бул боюнча атайын нормалар Союздан кийин жок. Бул боюнча атайын правовой актовый норма жок. Ошонун себебинен биз бир учурда жана Кытай өндүрүшүнөн чыккан резина дөңчөлөрдү колдонуп баштаганбыз. Алар бат эле иштей чыгып калат. Анан баардыгыңыздар мына шаардыктар деле билет болуш керек. Ал өзүн актаган жок. Ошол себептен аны азырынча башка жаңы альтернативный вариант табыла элек. Ошол себептен дөңчөлөр азырынча коюлган жок эч жерде. Тилекке каршы деп туралык. Бизде телефон чалуу бар. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, Дарбычылы? Угуп атабыз. Чоң жигиттерге бир суроом бар эле. Шаарга биздин Бишкек шаарына кирип аткан чоң өкмөттүн автобустарынын көк түтүн менен кара түтүн чыккан автобустарга кандай көңүл буруп атасыңар? Кандай чара көрөсүздөр? Жана частный транспорттарга? Мага тийиши экен. Киши дем ала албайт. Мына жакшы суроо. Биз экология маселесин көтөрүп атат. Биз азыркы баягы частный инвесторлорго ушул шаарга алып келип иштейбиз деген автобустарына биз газовый двигатель деп коебуз. Газ менен жүрө турган двигатель менен алып келсин деген ушундай шарт таап коюп атабыз да. Анткени природный газ. Газдын ичинен дагы газдар немеге бөлүнөт. Жана нефтеден чыккан газ ал бөлөк газ, а природный газ ал бөлөк газ. Природный газдын биздин жаратылыш газынын метан деп айтылат. Ушул метанга жүрө турган ушул автобустардын келишине талап коюп атасыздар. Ошондой талап коюп атабыз. Бул экологический совсем абдан таза. Бул жерде эч кандай неме болбойт. Азыркы айтып аткан көрөрманыбыздын эмеси туура. Бүгүнкү күндө жанагы иштеп аткан автобустар жанагы тетиги бузулгандан кийин, сорого чыккандан кийин уже жана күйүүчү май толук күйбөй, баягы бизге жана дымность алып келет да. Дымность деп коебуз, эми жанагындай кара түтүн чыгып, булганыч алып келет. Ушунун негизинде биз дагы ушул маселени сразу ушул жерден тактап айтканбыз. Ушул жерден келе турган автобустар ушундай требования, талап менен, шарт менен келсин. Анан келе турган автобустун двигатели ушундай макул болот чыгайбы ошол? Ооба, бүгүнкү күндө жана келебиз деп ниет койгондордун баягы биздин талабыбызды өздөрүнө карашып, ошол двигатель менен келебиз деп уже өздөрүнүн немесин билдиришти. Оюн билдиришти. Жакшы. Мирлан мырза, жол чырак маселеси да сиздерге карайбы? Жол чырак маселеси бул бизде жанакы атайын жол реконструкциялоо убагында проектиде каралган болсо, бул коюлат. Болбосо бул атайын СМЭО ГАИ деген бар. Ошолордун компетенциясында. Май кызматкерлери тарабынан, ички иштер министри тарабынан каралат экен. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бүгүн биз шаардагы көйгөйлүү маселелердин бири транспорт маселеси жана жол маселеси туурасында кеп кылдык. Бүгүн бизге атайын убактысын бөлүп келген меймандарыбызды дагы бир жолу тааныштырып өтөйүн. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын башчысынын орун басары Атыканов Нурлан мырза.
Жана ошондой эле Бишкек шаардык мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын бөлүм башчысы Алраев Мирлан мырза болду. Баягы сөзсүз түрдө эле биз сиздерден баягы пландарды сурайбыз, анан жасалып аткан иштерди сурайбыз, бирок мына ушундай иштерде иштеп аткан адам катары бүгүнкү күндө шаарга эмне жетишпейт? Жеке шаардын жашоочусу катары экөөңүздөрдөн тең мына ошол суроого жооп күтөйүнчү. Биздин шаардын баягы көрктүү болуусуна, биздин шаардын эң жакшы шаар болуусуна эмне жетишпейт Мирлан мырза? Эми мен өзүмдүн как транспорт катары айта кетсем, албетте бизге көп орундуу автобус жетишпейт. Бунун үстүндө иштеп атабыз. Эми биз совсем эле айта албайбыз, биздин шаарыбызда эми биздин немебизге буйруп атыптыр, бизде метро деген жок. Мен транспорт катары айтып кетели. Анан надземный какой-то транспортыбыз жок, трамвайыбыз жок. Бул экономикалык шартта бүгүнкү күндө жүргүнчүлөрүбүздү тейлеш үчүн ошол биздин автобуска бизге алар керектүү нерселер курулган эмес да сайын убагында. Бүгүнкү күндө могу частный ишканаларда 40 фирмабыз бар деп атпайбы? Ошол жерде элибиз таш берген, буларга да рахмат айтышыбыз керек. Жакшы. Булар ошол 90-жылдан бери, мына Союз тарагынан бери, анча жылдан бери ушулар кызмат кылып келатат. Ыраазычылык. Сиздин оюңуз боюнча эмне жетишпейт шаарга? Менин оюм боюнча эми бул биз жана жолдорду куруу убагында негизи биздин шаардын инфраструктурасы өзү башында салынганда кичине тарыраак салынгандыктан көп учурда жолду кеңейтүүгө көп учурларда мүмкүнчүлүк болбой калат. Бул жагынан анан экинчиден эми жол куруу маселесинде негизи эле бул каржы маселеси барып такалат. Анткени баягы эле шаарда өзү 1300 километрден ашык 1370 километр жол болсо, анын 700 километрден ашыгы азыркы учурда толук ремонттоого муктаж. Демек, каражат жетишпейт. Чоң ыраазычылык билдирелик. Оюңуздарды билдирип, жана ошондой эле жасалып жаткан иштер жөнүндө жакшы сөз куруп бергениңиздерге рахмат. Чакырсак келип турасыздар деген ишеничте калдык. Ыраазычылык сиздерге. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бир жакшы айтылган сөз бар. Өзгөрүүнү өзүңдөн башта деп айтат. Анын сыңарындай башка бир мамлекетке сын тагып, же болбосо аларды туурап, же болбосо анын кайсы бир деңгээлдеги көркүнө сын айтуудан мурун өзүбүздөгү, өзүбүздүн башыбыздагы төөнү көрүп, жана аны оңдоого аракет жасашыбыз керек экен. Шаардын, өлкөнүн, мамлекеттин тагдыры анын эң жакшы мамлекет болуусуна бир гана төбөлдөрдүн же болбосо башчылардын эмес, ар бирибиздин эмгегибиз сиңиш керек экендигин эстен чыгарбайлы. Демек, сиз дагы шаар үчүн сөзсүз түрдө кайсы бир деңгээлде жардам кыла аласыз. Болгону шаарды сүйө билели деген сөздү айткыбыз келет. Сиздер менен мен Жанара Атабекова болдум. Аллах буйруган болсо, иншалла, бир жумадан кийин жолугушабыз. Көрүшкөнчө кайыр.